Жакшы кылып чечип бер. Эненин ар бир көз жашынын бир тамчысына жооп берет дейт. Сен де көп суранабыз. Эмне кылат? Анан уйчукпай тура берсе силер үйдү буза бересиңерби? Эмне кыласыңар? Эмчекте баласын көтөрүп жаштагы келин эле отурат, күйөөмдү чыгарып берип койчу деп. Өзүм эле калдым ушул 3 бала менин үйдө эле. Сүйлөш керек болду. Сүйлөгөндөрдө барып камап койдуңар, аркасынан сүйлөй албай турушат. Эмне сүйлөбөйсүң? Эркексиңерби, койгойсуңарбы намысыңарды? Украинанын эле көрүнүшү болуп кетиптир. Ушул жерге бир да келип койбойсуңбу бир? Арбаңыздар, урматтуу Чекит медианын көрүүчүлөрү, биз азыр Көкжардагы номер 72 контурда турабыз. Дал ушул жерде өзүңүздөр көргөндөй коммерциялык имараттын баары бузулган, жакын арада жергиликтүү тургундардын үйлөрү дагы бузулуу алдында турат. Алардын заборлору жана ошондой эле фундаменттери да талкаланган. Жергиликтүү эл бүгүн чогулуп, бийликке үй жеткизүүнүн максатында бийлик тараптан үйлөрүн сактап, жакшы жакка чечип берүүсүн суранышууда. Айнан улуу урматтуу биздин ажообуз Садыр Жапаров. Мына ушул балдардын көйгөйлөрүн жакшылыкка чечип берчи. Сенден көптөн көп суранабыз. Биз сени адилет пашабыз деп бардык. Ушу Кыргызстан боюнча сени ойлойт элек. Мына ушунча зыркыраган өздөрүнүн пешинетер мээнети менен тапкан балдар. Илгери биз балдарыбызга үй салып берчи элек. Азыр өздөрү таап, сыртта иштеп келип, канчалаган кандай алыс Сибирлерде иштеп келип, акча таап, үйлөрүбүздү бүтүрөбүз деп өздөрүнүн мээнети менен салышкан. Ушунча адамдарды зыркыратпай, улуу урматтуу Садыр Жапаров, сен ушул жерди бизди мына Украинанын немеси, Украинанын эле көрүнүшү болуп кетиптир. Ушул жерге бир да келип койбойсуңбу бир? Сенден көптөн көп суранабыз, келчи ушул жерге. Бизди дагы бир көзүң менен көрүп бардыгыбызда. Ушу балдарды зыркыратпа. Булардын алды 5 балалуу, 8 балалууга чейин бар экен. Булар каяка барышат? Эртеге кыш келатат мына жерде. Жакшылыкка чечип, жакшы кылып койгон балдар өз мээнети менен салган. Ушул үйдө, мисалы мен ушул жерде балам үй алган. Мен бир да ушул балага 1 сом да берген жокмун мен. Өзү салып, өзү ушул үйдү бүтүрөм деп бүтүрдү ушул үйдү. Сен ушул жерге келип, силер ажообуз ушул ишти жакшылыкка чечип берген. Мына бул көрүнүштү көрүп, келатып ыйладым мен. Ой, Украинада мындай болбойт деп. Жакшы кылып чечип бер. Сенде көп суранабыз. Ажообуз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Биз эмне кылабыз? Балдарымды каяка алып барам мен? Бул балам азыр алыс жакта иштеп атат. Анын балдарын багып мен үйдөн чыга албайм. Ардактуу биздин ажообуз жардам кылып койгула бизге. Бул биздики пустой место, биздин акчабыз азыр каражатыбыз жок болчу ушул жерди үйдү көтөрүп чыга саларга. Мына эми азыр салайын деп аткан. Мына 149 үй амнистияга кирсе биздин жерибиз эмне болот? Биз кайда барабыз? Бизден маңдай тери менен балам алган акчага, маңдай тери менен эмгектенип, тете алыс жакта иштеп, эшекте иштеп тапкан акчасын алган жери болчу. Суранабыз силерден биздин маселебизди туура жагынан оңдоп бериңиз. Жана ошондой эле жанагыраки биздин 5 адамыбызды алып кеттиңер. Ал адамдарыбызды биздин ардагер, биздин ушул Көкжар конусунун өкүлдөрү, алар деле өзүнүн жерин, үйүн сакташ үчүн чыгышкан. Алар эмне кылсын? Алардын деле үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар. Мына ден соолуктары оору, бала бакырасы бар, боюнда бар аял бар. Ушуларга да жардам бериңиздер, эртерээк ушуларды да чыгарыңыздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, мынакей бөбүреки жерде жөн чогулуп турган жок момунча бала бакыра. Бул жерди чындап келгенде кызылдай акчага сатып алган. Бул жер захват эмес, эч качан басып алган жок, басмачы эмес. Бул жерди нөлдөн баштап балдарыбыз, именно мен өзүмдү айтайын, балам нөлдөн баштап акча чогултуп 2018'de алган. Андан кийин там салайын десе каражат жок. 2022'ge чейин каражат чогултту. Анан каяка барат? Жашоо бул болсо, кымбатчылык бул болсо, момунча элди жалдыратпагыла. Айланайындар. Эненин ар бир көз жашынын бир тамчысына жооп берет дейт. Момунча мына эне ыйлап отурат, мен ыйлап отурам, бала ыйлап отурат. Эмчекте баласын көтөрүп жаштагы келин ыйлап отурат, күйөөмдү чыгарып берип койчу деп. Ушу биздин көз жашыбыз, биздин ушунча арманыбыз чечилеби? Мындан кыйын иштер чечилип атат го астыңызда.
Biz azı uşul жерде erkekler, ayalдар турабыз, жаш балдар турабыз. Ыйлап сүйлөп атышат. Эки жактан келип балдар үчүн күйүп, талаадан, айылдардан келгендер бар экен. Эми мына жерде ташип, камчы ташип, биздин ушул Кыргызстанда сүйлөгөндү камаган үчүн биздин эркектер чыгып сүйлөй албай жатат. Коркуп атат. Ушуга дагы бир таасир этип бир мындай, эмне үчүн булар сүйлөбөй жатат деп. Жалаң аялдар сүйлөп атат, биздин эркектер коркуп атат. Алып барып камап коет. Бизди мынандай кылат, анандай кылат деп өзүнүн үйүн, өзүнүн бала чакасын, семьясын коргой албай шашысы кетип атышат менде. Тилдери буулгандай болуп турат азыр. Садак болоюндар, мынчалык кыйнабагыла эркектерди. Эркектер деле бул жерде бала чакасын, үйүн коргоп калайын деп эле чыккан балдар, ана камалып жаткандар деле ошолор. Буга чейин силер ушу сунос кылам дегенге чейин бир адам чыгып мынерден бир эки адамдын башы бириккен эмес эле. Ушу суностон кийин айласы чыгып сүйлөдү да. Эмне кылат? Анан унчукпай тура берсе силер үйдү буза бересиңерби, эмне кыласыңар? Сүйлөш керек болду. Сүйлөгөндөрдү апарып камап койдуңар, аркасынан сүйлөй албай турушат, тирелишип. Эмне кылыш керек эми? Билбейм, мен түшүнбөй калдым. Эркектерибиз сүйлөй албай, тили кесилип, үй бүлөсүн сактай албай, үй сактай албай турса, аялдар биз колубуздан келер бекен сакташ? Сенден суранабыз, Алла асманда бир Алла Кудай дилибизде. Ошол биринчи жардам берсин. Экинчи, Кудайдан кийинки үмүтүбүз ушу силерди, ушу бизди жакшы жакка чечип, биздин турмушубузду кайра дагы жакшы улантышка мүмкүнчүлүк түзүп бере турган силерсиңер. Элдин алдына келип, эл эч нерсе кылбайт. Өзүңөр келгиле, мына келген адамдарыңар бизге вообще башкача неме сөз сүйлөп кетип атат. Элди кайта мындай тынч койбой жатат да, кыскасы. Алардын сөзүнө биз түшүнбөйбүз дагы. Келип, элдин алдында адамгерчилик, инсандык милдетиңер, ар бирибиз инсанбыз, Алла жараткан. Бардыгыбыз бирдейбиз. Мыйзамдагы баарыңарга бирдей деп атасыңар, туура бирдей. Силерге дагы ошо мыйзам, бизге да ошо мыйзам. Бирок бизге мыйзам иштебей жатат. Биздики жок эч нерсе. Кел, андан көрү минерге келгиле, баягы кыргызча эле мынандай. Бир дөңгө чогулуп илгери көп нерсени чечишкен экен. Силер деле ошондой мааниде келип, инсандык, адамдык сапатыңар менен келип эле, мейли, президент деле дебейли, башка деле дебейли. Ушу келип мына үйлөрдү көрүп, ушунча үй, ушунча эл көчөдө кала турганын сезгенден кийин силердин деле жүрөгүңөр ооруса керек. Көрбөй туруп андай чечим чыгарып атасыңарбы, же силерге жетпей жатабы билбейбиз, аягы бизге карагыла. Бирок келгиле, эл менен сүйлөшкүлө, боло турганын боло турган, болбой турганын болбой турган кылып айткыла. Анан эл ошого карап дагы нар жагын дагы неме кылабыз. Силер өзүңөр жакшылап ойлонуп келгиле. Ушул Көк Жардагы үй бузулгандардын, сноско кеткендердин арасында биз да барбыз. 5 август күнү келип ошо торговый объекттер бузулду. Андан кийин эртеси күнү без предупреждения, без какой-либо сигнала келип эле как раз ошол мезгилде мен жолдошум жумушка жөнөп жаткан. Анан эле ошол техникаларды көргөндө жолдошум дагы үйдө отура албай, чыдай албай, жумушка да барбай ошол жака кетти, эл топтолгон жерге. Анан барып эле арасынан кармалып калды. Биз жаш үй бүлөбүз, ушунча жыл квартиралап жүрүп, Россиялап жүрүп, араң эле жеткен үйүбүз болчу, чынын айткандачы. Анын уяла турган нерсеси жок, мен ошондой эле айтам, как есть. Миграциялап жүрүп тапкан акчабызды чогултуп, ушул жерден жер алып, Кызылдай акчабызга жер алып, анан үй салып, ушул на протяжении 4 жыл ичинде салынган үй болчу. Ушул анан жашап келгенибизге эми эле 6 ай болгон болчу. Ошондо деле үйдүн ичи даяр, сырты даяр эмес, эми жашаган бара-бара оңдоп алабыз деп жашап атканбыз. Анан эми азыр сиздерден суранып кетет элем, ушул заборум эми пока предупреждение деп заборду бузуп кетишти, ушул 3-4 жерине. Ал мезгилде менин күйөөм үйдү коргойм деп ошол жака барып камалып да калды. Ошого сиздерден суранып кетет элем, жолдошумду үй камагынан бошотуп, анан актап бериңиздер. Анан үйүбүздү бузбай, өзүбүзгө калтырып берсеңиздер. Ошол эч кандай басып алган эмеспиз, захват эмес бул жерлер. Ошол жерде балдарыбызды чоңойтуп, мисалы үчүн эртең эле мектепке бармай деген, кредит төлөмөй, бардык нерсе ошол жолдошум бакчу бизди, бардыгы менен жолдошум камсыз кылчу. Азыр өзүм эле калдым, ушул 3 бала менен үйдө эле. Тууган урук жардам берип атат, жолдошум камакта.
ошо чыгышын күтүп атабыз, пока эми 17-сине чейин деп сурок коюп берген өлкөндө соттун чечими менен. Ошол сиздерден туура чечим күтөбүз. Үйүбүздү бузбай, биз де үйүбүздүн ичинде жашаганга. Беш жарандын арасында жатат балам. Ошо баардык эле ушу конуштун тургундары азыр кыйналып атышат. Баардыгынын жерлери ушу дөөнөс менен мыйзам түрүндө эле сатып алынган. Бул басып алуу деген болгон эмес бул жерге. Колдорунда ар кимдин колунда доверенностор бар. Мындай суу түтүктөрү бар. Мындай трансформатор коюлган, мындай линия түшкөн, мындай бияка жол тартылган, ал эмес тиги свет тартылган бул көчөдө. Анан кандайча болуп кетти билбейм. Мен ушу свет тартылып, суу кирип калгандан аябай сөнгөн бул жерде туруктуу болуп калды окшойт деп. Анан мындай кандайдыр бир күч келип эле бутпаста бузуп эле элди эмосия калтырып, өздөрү чогулуш болот деп чакырган экен ошол жерден эмосияга кирип кетишкен элдер. Анан жаман ойлор менен деле эметкен эмес, бул көтөрүлүш чыгарган эмес. Эч мындай күнөөлөрү жок булардын. Ошо өздөрүнүн жерди болгон жерден кармап барып 5 күн кармап отурат. Биринчи соту бүтүп 10 күн азыр СИЗОдо отурушат. Ушуларга жардам бериңиздер көпчүлүк катары. Ушул жерлерге дагы кандай чечим чыгарасыздар? Ушулардын тагдырына балтыр чаппаңыздар, айланайындар. Мэриянын маалыматына ылайык 149 үй мыйзамдаштырылат. Ал эми калган үйлөр жер амнистиясынын талаптарына туура келбегендиктен бузулат. Мэр Айбек Жунушалиевдин айтымында бул айыл чарба багытындагы жерлер. Жерлер деген, булар деген айыл чарба багытындагы жерлер, жайыт жерлер, айыл чарба багытында жерлер. Анан ал жерлерди 4 сотак кылып бөлөө, 5 сотак кылып бөлөө багыты өзгөрүлгөн эмес. Багыты ошо бойдон эле айыл чарба багытындагы жерлер бойдон калган. Ошондуктан биз айтып атабыз, 2021 жылдан баштап, о декабрь айынан кийинки курулган үйлөр, алар мыйзамсыз болуп эсептелет. 6 августта демонтаж иштери учурунда калк менен милиция кызматкерлери кагылышып, натыйжада 22 адам кармалган. Ошол эле учурда мэрия мыйзамга туура келбегендиктен бузулушу керек болгон үйлөрдүн ээлерине ыңгайлуу шарттагы ипотекалык турак жай сунушталарын маалымдады. Номер 172 контурдун тургундары президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчек Ташиевке кайрылып, маселени оң жакка чечип берүүсүн өтүнүүдө. Биздин